Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мухаммедкалый Дүйшекевич, 2 жыл мурун сиз өкмөттүн башына келдиңиз эле, анан жаңы командаңызды ушул жерге алып келдиңиз эле да. Ошондо мен тамаша тарихинде айттым эле, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келген экенсиздер, чапанын сүйлөгөн, чарчап калбасаңар болду депчи. 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде алмашпаган 2 министриңиз калыптыр, анан 3 вице-премьер-министриң калыптыр. Калганын баары 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде үзөңгүдөн буттайды, эрденге чукулчайды дегендей эрден шыпырылып түштү. Бул баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт деген эле келип калды. Мен эми бир нерсени айтайын да, ушу Жеңиш Парпиевич жөнүндөчү. Мына сиз аны кураторлук кылып 2 жакка койдуңуз, ЭЭПке, анан чек арага. Куратор да бул, туурабы? Эми ал орусча куратор, кыргызча куратор да. Бирок бул ушул 2 жактан куратпадыбы? 2 метр баткенден чек араны чечкен жок, анан эң негизги 2 маселени чечкен жок. ЭЭПтеги бул үчүнчү мамлекеттердин унааларга болгон бажылардын жеңилдетилген тарифин чече албай койду. Анан Россиядагы биздин мекендештер которгон акчага коюлган 100 000 сомдук чектөөнү чече албай койду. Анан 2 нерсени чече албаган, 2 метрди чече албаган кишини азыр айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсун да чече албайт. Компетентный адам эмес экен да. Мен митингге чыгарам, мен сот көрөм деп жүрөт. Эми Замирбек Марипбаевич, сиз айтып атасыз да, мен өз ыктыярым менен кеттим да. Эми өз ыктыярым менен кызматтан чейрек кетет, анан жашоодон да чейрек кетет да. Бул шаблон эсерден бери аткан. Эми сиздин кетишиңиздин негизги себеби бул бюджеттин киреше бөлүгүн аткарылышы себеп болду деп эсептейм. Бирок самое слабое звено сиз эмес, Разаков болчу. Бирок ошонусу да мен сизге 2 гана суроо берейин, мага так жооп берип койсоңуз, бюджеттин киреше бөлүгү канчалык деңгээлде аткарылды, анан кайсы тармакта аткарылбай калды? Чыныбекович, рахмат. Бюджеттин 2019 жылга мамлекеттик бюджет 100% аткарылды. Андан сырткары мына таможня боюнча бир аз проблемаларыбыз бар. Буну өзүңүздөр дагы билесиздер. Азыр эми акыркы даныйларды чыгарып атабыз. Биз мына кече комитет по доходам буну да карадык. Ошол жерде дагы мына азыр 1 жума, 2 жуманын ичинде бизге акыркы маалыматтарды Министерство финансов берет. Ошонун арасында бүгүнкү күндө азыр божомолдо 97,5% аткаруу болуп атат. Божомолдо менен. Жалпы. Сиз кече башкача сүйлөгөнсүз, бүгүн башкача сүйлөп атасыз. Биз 3 миллиард 218 миллион сомго секвестирование кылып бербедикпи? 28 ноябрда. Салык канча чогултулду? Чыныбекович, салык мамлекеттик бюджет 100% толду. 100% толду. Айтыңыз, канча чогултулду? 60. Азыр мен 83 миллион. Толук цифраны 88 235 миллион болчу. 3 миллиард 218 миллион. 78 жалпы 78 миллиард 200 миллион сом. 10 секунд. 88 235 миллион. Биз бекитип берген бюджет 2019-га, туурабы? Андан 3 миллиард 218-де алсаңыз 85 калат атпайбы? 83 чогултсаң каяктагы менин башымда орто? 2 миллиард ким урдат? Чыныбекович, мына сиздерге биз бюджет алып келдик. Өзгөртүү толтурлар сиздер колдоп бердиңиздер. Ошондон кийин мамлекеттик бюджет 100%-га толуп атат. Рахмат. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ушу Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттиктин кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнеттик иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажымудиновдун президенти Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган ас келгенсип, ал жердеги
10 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир, өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен, пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберуүнү менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу? Аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын башчысы, жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге кийлигишпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып коюлган көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат. Дастан Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мен мунуңуз кызыл кыяны мугалимдерге кандай кыйкырсам ага да ошондой кыйкырсын деп атайын галстугун тагынбай келдим. Ушул жигиттин бир духун байкайынчы депчи. Мага анчалык кыйкыра албайт чыгар. Сиз апендинин кызындай мактаган Жеңиш Разаков 4 жыл губернатор болду. 4 жыл вице-премьер-министр болду да. Бирок 4 метр жерди чечпей кетти. Анан кетип атканда да жөн кетпей, урматтуу президентибизди, анан сизди баш кылтырып минтип айтып кетти. Кече Азаттыкка берген комментарийин айтып берейин да. Үй бүлөдөгү маселелерди калыбына келтирүү керек, ошондуктан арыз жаздым. Чегара маселеси боюнча түшүндүрүштерин жүргүздүк. Жогорку кеңештин палатасына жалпы жыйындан өтүп түшүндүрүп чыктык. Бул кыйын маселе болгондуктан жеринде эл менен түшүндүрүштерин жүргүздүк. Менимче, чегараны чечүү маселеси көп жылдарга уланат. Мен баштаган ишти аягына чыгарыш керек беле, же жок беле, аны Кудай билет деп, мындайча айтканда чекит коюп кетти. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Дегеле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып өрбөй, анда Баткендин губернаторун ошока эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошока эле койбойбу? Бизде кыргыз өзбек чегарасында маселе жок, казак менен жок, Кытай менен жок, болгону тажик кыргыз чегарасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик, вице-премьер, ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чекис десең чекис, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо бунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликтин баары сизде болот да, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Рахмат. Рыскелдин, ал жерде Баткендин областын жетекчисин вице кылып берген, а бер жакта Өзбекстан боюнча да маселе бар да. Анда бер жакта Ош менен Жалал-абад областында да ошондой бериш керек болот. Башка мамлекеттер менен эле аягына чыга элек маселелер бар. Мындан тышкары чегарага жайгашкан, жакын жайгашкан калктуу конуштарды өркүндөтүү боюнча абдан чоң социалдык маселелер бар. Булардын баарын Баткен областында отуруп чече албайт аны. Ал өкмөттө. Анан бир чети, экинчи чети башка мамлекеттердин мамлекеттик комиссиялары өкмөттүн гана деңгээлинде сүйлөшүшөт алар. Алар өзлөрү келип Баткенде же болбосо биздин областтардын вице-премьер статусу менен сүйлөшкөндө ал башкача болуп калат. Алардыкы мамлекетте өкмөттүн мүчөлөрү жана вице-премьерлери келет. Анан бул жерде да биз өзүбүздүн деңгээлибизди карашыбыз керек да. Анан о чегара боюнча өкмөттүн өкүлү да бүгүнкү күнгө чейин дайындалбай атпайбы? Бул киши кеткенден кийин кадр кызматын орду деле баштап, бизде эмне кадрлар жокпу деген сөз келет да. Ал дайындалган, Искандеровдон кийин Ботобаев дайындалган, азыр эми жер боюнча ошол агенттикке кетип калды. Агенттикти бүт жер маселеси. Мисалы үчүн чегаранын кээ бир маселелеринин чечилбей жүргөнү бизде жер маселеси боюнча 4 мамлекеттик орган тейлеген. Эки жака тартып отуруп, кимиси эмнеге жооп бере дайын жок. Азыр мына Ботобаев мырза барды, азыр бир системага келтирип атат.
картография маселесин, топография маселесин бардыгын бир системага келтирип атат. Ошон үчүн ал жерде проблема жок, ал жерде орун басарлары жана башка адистер иштеп атат.